Bismillahirrahmanirrahim. Internet arqылы келген сұрауларға кезек бере тұрған болсақ. Ассаламу алейкум. Қадір түн бойынша айтып беріңізші толығырақ дейді. Қадір түн деген бұл арабшасы Лейлатул Қадр деп айтылынады. Енді үшін Лейлатул Қадр деп айтылып қалған десе, өйткені ал түні Құран-ы Кәрім түсірілген. Ошондан улам Лейлатул Қадр деп айтылып қалған. Лейла деген бұл түн, Қадр деген ұлық деген. Ошол бір ұлық түнде түсірілген. Ошондан улам Лейлатул Қадр деп айтылып қалған. Анан тақ күні, тақ кесі айтылынбайды. Бирок алымдар бір иштихадты негизинде 27-си болса керек деп көпчүлүк айтышат. Рамазан айынын 27-си болот, 27-чи түнү болот. Ошол күнү болса керек дейт. Бирок динибиз акыркы 10 күндүгүндө кароону жакшы деп эсептейт. Рамазандын акыркы 10 күндүгү бар эмеспи? Ошолордун так күндөрүндө ибадат менен өткөрүп, так күндөрүндө дуа кылып өткөрүүнү жакшы деп билет. Бирок көпчүлүк алымдар 27-чи түнү болса керек деп айтат. Аллах алам бис-саваб. Ассаламу алейкум. Жан дүйнөм кысылып жатат, эмне кылсам болот дейт. Эгерде динден алыстап, Кудай Тааланын буйругун аткарбай, тоң моюндук кылып, күнөө иштерге аралашып жүргөн болсоңуз, анда динге кайтыңыз деп айтат элем. Кудай Тааланын буйругун аткарып, Кудай Тааланын жаса деген, кыл деген амалдарын кылганга чакырат элем. Проблеманы, баягы кыйынчылыкты, жүрөктүн сыгылуусу эмне болбосун, булардын бардыгын чечүү жолу ушул. Дин менен гана. Кудай Тааланын буйругун аткаруу менен гана. Кудай Тааланы эстөө менен гана. Эгерде дин менен жашасаңыз деле бир башыңызга кыйынчылык, бир сыноолор, бир балээлер жеткен болсо, алардын бардыгын сыноо деп билиңиз. Анан анда дагы бир хикмат бардыр. Кудай Таала ошол аркылуу өзүнө жакындаткысы келип аткандыр. Эгер дагы сабыр кылган болсоңуз, чыныгы бир Кудайдан деп билип, анда ал үчүн сооп аласыз. Анткени динибизде ушундай бир маселе бар. Адам баласынын денесине сайылган жанагы тикенектер бар эмеспи, майда. Ошон менен адамдын денеси кыйналат. Ошол үчүн дагы адам баласы сооп табат дейт. Аллах Тааланы көбүрөөк зикир кылганга аракет кылыңыз. Анткени Куранда Аллах Таала айтат: "Ала би зикриллахи татмаин ал-кулуб." Кудай Тааланы зикир кылуу менен, Кудай Тааланы эстөө менен, Кудай Таалага тасбих айтуу менен, истигфар айтуу менен жүрөктөр эс алат дейт. Дин менен бекем жашоого чакырат элем. Иншалла акырын барып жоголуп кетет. Жүрөктүн кысылуусу, ар кандай жаман ойлордун келүүсү, булардын бардыгын чечүү жолу дин гана. Динге кайтып келсеңиз гана булардын бардыгы туура чечилген болот. Эгерде бир башка жолдор менен чечкенге аракет кылсаңыз, андан дагы жаманыраак бир кыйынчылыктарга дуушар болуп калууңуз мүмкүн. Кудай Таала жеңил кылган болсун. Ассаламу алейкум. Пранк тарткандарга ислам дини кандай карайт? Бирөөлөрдү коркутат, ачуусуна тиет, скрытый камера менен тартышат дейт. Негизи мен көп таң калам. Пранк деген биякта турсун, анын уруксаты жок эле экинчи бир адамдын. Камерага же сүрөткө алып алуу бул жакшы эмес, бул арам. Анткени ал бирөөнүн телефонуна түшүп калып атат. Элестетип көрүңүз. Аялыңызды бирөө телефонго тартып алды да. Бул эмне деген көрүнүш? Ал үйүнө барып карайт. Анан ар кандай жаман ойлорго деле кетип калуусу мүмкүн. Анан ал интернетке түшүп калса, аны башкалар ар кандай жака буруп деле коюусу мүмкүн. Анткени
жакшы түшүнбөйм, бирок укканмын, кандайдыр бир аппараттын жардамы менен кийим кийдирип койсо болот же кийимин алып койсо болот деген сыяктуу бирдемкелер бар. Кандай болбосун, андай кылбаган чакта деле бирөөнүн уруксаты жок сүрөткө алып алуу, аны видеого алып алуу жакшы эмес, бул арам. Андай жолго барганга болбойт, сактануу керек болуп калат. Жанагындай пранк дегени бар, ал баягы шылдың го, аны бир шылдыңдап, анан аны бир элге интернетке чыгарып койсо башкалар күлөт. Бунун арамдыгы андан дагы чоңураак. Бул андан өткөн чоң арам, жаман иш. Bundan бул ишке барганга болбойт. Ким бул ишке бара турган болсо, ошол ишке баргандыгы үчүн күнөө. Анан аны башкалар шылдыңдап күлө турган болсо дагы күнөө. Аны баштаган кишиге канча адам күлүп, анын үстүнөн шылдыңдап күлө турган болсо, баштап койгон кишиге жүктөлө берет. Ошон үчүн ал ишке баргандан алыс болуу керек болот. Анан элдерде дагы азыр ушундай бир туура эмес түшүнүктөр пайда болгон. Кызык эми. Бирөөнү бир шылдыңдап туруп, анан акырында пранк деп коёбу, не деп коет, тамаша деп коет. Анан анысы деле ошону туура кабыл алып кое берет да. Мейли туура кабыл алабы, туура кабыл албайбы, элдерге бир жат көрүнүш болгон бир видеолорду же бир сүрөттөрдү алып чыгуу, бул жаман, жек көрүлгөн иш. Абу Ханифа ким болгон? Мен эч эле түшүнбөй койдум. Пайгамбар айтты, Абу Ханифа айтты деп келе берет го дейт. Абу Ханифа деген бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин пайгамбарыбыздын окуучулары, пайгамбарыбыз тарбиялаган кишилер, буларды сахабалар деп айтабыз. Анан сахабалардан кийинки келгендерди табиен деп айтып коебуз. Табиендердин ичинен чыккан пайгамбарыбыздын, андан кийинки сахабалардын айтканын бизге туура түшүндүргөн алым бул Абу Ханифа. Дагы кененирээк айта турган болсок, бул киши мазхаб башчы. Мазхаб башчы дегени жана айткандай пайгамбарыбыздын, сахабалардын айтканын бизге, биздин түшүнүүбүзгө ылайыктап түшүндүрүп берген, дин тутунуудагы, такыбачылык жолундагы, Аллах Тааланын айтканын аткарууда, пайгамбардын айтканын аткарууда, сахабалардын жолу менен жүрүүдө биздин жол башчыбыз бул Абу Ханифа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы мураскору илим жолундагы бул Абу Ханифа. Абу Ханифа айтты дегени бул пайгамбар айтты дегени. Анткени Абу Ханифа эч качан өзүнүн оюнан айтпаган. Абу Ханифа айткан болсо, демек аны сахаба айткан болот. Абу Ханифа айтты деген болсо, демек аны пайгамбарыбыз айткан болот. Абу Ханифа айтты деген болсо, демек аны Аллах Таала айткан болот. Ошон үчүн Абу Ханифа айтты десе, демек дин тутунуудагы жол башчыбыз, илимдүү бир аалымыбыз айткан турбайбы деп түшүнүңүз. Күн бүркөлсө жамгыр жаайт экенде десе кафир болобу дейт. Жок, Кудай сактасын. Андай болбойт. Анткени булардын бардыгы тажриба, илимий негизде аныкталган. Күн күркүрөп жанагындай бир чагылган, чаркылдап неметкен болсо, жамгыр жаайт экендигинен кабар берет. Эгерде күн ачык болуп, эч кандай булут жок болсо, жамгыр жаабайт экендигинен кабар берет. Булардын бардыгы илимий бир иштер. Аны айткан киши эч качан динден чыгып кетпейт. Андай нерселер жашообузда көп эле. Элестетип көрүңүз. Эгерде үйдө отурганыңызда бир машиненин үнү чыгып калса, демек машина өтүп кетип аткан болот да. Эгерде үйдө отурганыңызда жарык тийген болсо, демек таң аткан болот. Эгер күндүн нуру тийген болсо, күн чыккан болот дегенде эле кеп бул. Аны менен бирөөнү адашууга же мусулмандардын катарынан чыгарууга болбойт. وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.